32 жылда 10 жол алмашты депчи. Мына ошолордун көпчүлүгү эмне маселе боюнча алмашты? Алардын көпчүлүгү, мен бүт барысы деп айтпайм, бир гана маселени карап калышты да. Бийликти бекемдөө. Кыргызстанда башкаруунун кандай формасы болуш керек? Парламенттик башкаруу болобу, президенттик башкаруу болобу же экөө биригип баягы аралашып кошмо башкаруу болобу деген ошонун гана тегерегинде болуп келген. Бул биздин саясатчылардын, Кыргызстандагы саясатчылардын мындай бир негизги көтөргөн маселеси болуп калганда. Бул мен туура эмес деп ойлойм, бирок ошол маселенин тегерегинде биз байланып калганбыз. Мына ушул маселени дагы чечиш үчүн ошол убактагы бийлик өкүлдөрү коомчулуктун астына маселени койду. Мисалы үчүн мына 2010-дон бери сиздер мындай шартта иштеп атасыздар, азыр эми башкаруунун кандай формасы бизге керек деген маселени коюпту. Ошо форма башкаруунун эки формасын көрсөтүштү бюллетенде. Президенттикпи же парламенттикпи деп. Анан ошол боюнча 2021-жылдын 10-январында референдум болду. Ошо референдумга катышкан адамдардын, жарандардын биздин 80% башкаруунун президенттик формасын тандап алышты. Мына ошого ылайыктуу жанагы конституциялык кеңешме баягы коомчулуктун ой пикирин эске алып, алардын элдин эркин эске алып, анан биз ошо жанагы президенттик башкарууга ылайыкташкан баш мыйзамды жазып чыктык. Жазып чыкканда биз мисалы үчүн эмне кылдык баягы? Жазып чыкканда биз дүйнөлүк опыт, тажрыйба деп коелу. Ар кайсы мамлекеттердин тажрыйбасын карап чыктык. Эми баягы президенттик башкаруунун классикалык формасы катары бизде Америкадагы президенттик башкарууну өтүп атпайбызбы? Ошолорду карадык, башкаларды карадык. Анан ушундай бир анан дагы айта турган нерсе, конституция өзү иденттүүлүк болуш керек. Иденттүүлүк деген сөз окшоштук. Конституциянын жоболору улуттук, мисалы үчүн кайсы улут үчүн жазылса, мисалы үчүн биз кыргыздар үчүн, кыргызстандыктар үчүн жаздык да, ошо кыргыздардын, кыргызстандыктардын аң сезимине, кулук мүнөзүнө, баягы укуктук тарбиясына окшош болуш керек. Антпесе мыйзам иштебейт. Ошону эске алдык. Мына ушундай маселелерди биз эске алып, анан жанагы биз өзүбүз ушундай баш мыйзамды жазып чыктык. Анда ал боюнча референдум болду бизде. Анан ушу 5-майда президент кол коюп, анан ушу менен биз баягы бекитип кабыл алдык. Анан эми айтып атасыз, идеалдуу деп. Эми мисалы үчүн мен идеалдуу деп айта албайм. Айтканга акым да жок. Эл өзү баа берсин.